УТРК Оштун эфирдик жүрүшүн Ош жаңылыктары маалыматтык программасы улантат. Аны мен Айымкан Исралгыз алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо округтарын бекитти. Ош облусунда мугалимдер күнү салтанаттуу белгиленди. Кара Суу району 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтө турган жогорку кеңештин шайлоосу үчүн шайлоо округтарынын схемасын жана чек араларын бекитти. Бул бөлүштүрүү аймактардын географиялык жана административдик өзгөчөлүктөрү эске алынганын билдирет. Чечимди кабыл алууда облустардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери жана жумушчу топтун мүчөлөрү катышып, аймактардын сунуштары эске алынган. Өлкөдө 4,2 миллиондон ашуун шайлоочу катталган. Алар 30 көп мандаттуу шайлоо округуна бөлүндү. Ар бир округда орточо 143 миң шайлоочу болот. Шайлоочулардын санынын көптүгү боюнча биринчи орунда номер 5 шайлоо округу аталды. 164.557 добуш берүүчүсү бар округ Араван районунда жайгашкан. Добуш берүүчүлөрдүн санынын аздыгы боюнча 122.779 адамы бар Өзгөн шаарындагы номер 9 шайлоо округу болду. Жогорку кеңештин депутаттарын ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык Кыргызстан 30 округга бөлүнөт. Ошол жогоруда мен айтып кеткен шайлоочулардын санын 30га бөлсөк, 142.900 түзөт. Бул бир округда боло турган шайлоочулардын саны. Баарыбызга белгилүү болгондой, кечеги күнү 30 сентябрда президентибиз жарлыкка кол коюп, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу 30 ноябрга дайындалды. Ошого ылайык бул конституциялык ченем, ошо мыйзамдын талабына ылайык биз бүгүн шайлоо округтарын бекиттик. Ошол 30 округ бекилди. Бүт мыйзамга ылайык талаптарды эске алуу менен. Өзүңүздөр сиздерге маалымат берип кетейин. Жумушчу топтун отурумунда, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиянын отурумунда 7 областтын президенттин өкүлдөрү, ошондой эле Ош шаарынын мэри, Бишкек шаарынын мэринин орун басары, вице-мэр катышты. Биз ошо 7 областтын губернатору менен, 2 Ош, Бишкек шаарынын мэрлери менен чогуу акылдашып, алардын сунушу эске алуу менен, анан бул жерде эң негизги географиялык маселе, ошондой эле шайлоочулардын санын примерно тең бөлгөнгө аракет кылдык. Ошондуктан кээ бирки айыл өкмөттөр, кээ бирки МТУлар башка округга кошулду. Себеби биз ошол тартипти сакташ керекпиз да. Мисалы бир округда 200 миң шайлоочу болуп калбаш керек да. Ошон үчүн ушундай болду. Анан эми Кыргызстан бирде. Талаш тартыш болгон жок. Жок, талаш тартыш болгон жок. Жетекчилерден сунуштар келип түштү. Аталыштар боюнча биз бир ойго келдик, баары макул болду. Ошол округдардын аталышын көрсөтпөй эле жөн эле 1, 2, 3, 4, 30 округ болсун деген сунуш болду. Областтын жетекчилери, ошондой эле Ош шаарынын жетекчилери туура көрдү, барды ынанды. Ошонун негизинде биз азыр борбордук шайлоо комиссиянын отурумунда округдарды бекиттик. Бүгүн 2 октябрь күнү эл аралык Кыргыз-Өзбек университетинин жыйындар залында мугалимдердин кесиптик майрамына арналган мугалим коомдун сыймыгы жана күзгүсү аттуу салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Талантбек Арстанкулов, окуу жайдын жетекчилиги, облустагы мектеп директорлору, жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык сынактарынын жеңүүчүлөрү, ошондой эле жалпы агартуучулар катышты. Өкүлдүн орун басары облус жетекчисинин атынан сөз сүйлөп, билим берүү тармагында эмгектенип келе жаткан ардактуу кесип ээлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Ал эми республикалык сынактардын жеңүүчүлөрүнө өкүлчүлүктүн атынан ноутбуктар тапшырылып, мыкты мугалимдер ардак грамоталар менен сыйланды. Салтанаттуу жыйындын маданият кызматкерлеринин концерттик программасы менен коштолуп, катышуучуларга майрамдык маанай тартууланды. Саламатсыздарбы, урматтуу эл агартуу тармагынын кызматкерлери, кымбаттуу агай эжелер. Алгач сиздер менен жүз көрүшүп,
ушундай жакшы күндөрү жолугушуп жатканыбызга кубанычтамын. Албетте эл арасында дайыма ушундай ийгиликтерде, жакшы күндөрдө бирге болуп жүрө берели. Урматтуу мугалим, бул кандай гана ардактуу кесип. Мугалим педагогикалык акыл топтому менен, алысыкты көрө билгендиги менен, көңүлүн жана бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшаганы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Кыргызстандын түштүгүндөгү ири жана стратегиялык мааниге ээ райондордун бири Кара Суу району негизделгенине 90 жыл толгондугун салтанаттуу түрдө белгилеп жатат. 90 жыл аралыгында бул аймак айыл чарба, соода, экономикалык байланыштар, билим берүү жана маданият тармактарында чоң ийгиликтерге жетишип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келет. Маараке райондун тарыхындагы маанилүү учурларды, жетишкендиктерди жана келечекке карата үмүттөрдү даңазалган чоң окуя болуп калмакчы. Быйылкы 90 жылдыкка карата райондун аймагында жыл соңуна чейин 90 объектини ишке киргизүү планга кирсе, мунун бүгүнкү күндөгө карата 50сү ачылып пайдаланууга берилген. Райондун аймагында 500дөн ашуун жаңы иш орну түзүлгөн. Тартылган инвестициянын суммасы 3,5 миллиард сомду түзөт. 90 жылдык мааракеге карата Кара Суу шаарындагы Манас стадионунда чоң программадагы концерттик программа тартууланары пландалууда. 90 объекттин ичинен 29 объектisi бул өнөр жай объектилери болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө 15 өнөр жай ачылды. Анын ичинен чоң заводдордон башталып кичинекей бир цехтерге чейинки ишкалар ачылып атат. Калган объектилерибиз мына жылдын аягына чейин ачылууга даяр турат. Социалдык объектилерден бүгүнкү 12 объект ачылды. Калгандары дагы мына даяр турушат. Ал эми мына асфальттоо боюнча бүгүнкү күндө дагы районубузда жакшы иштер кетип атат. Бүгүнкү күндө 48,4 километр ички жолдор толук асфальтталып пайдаланууга берилди. Калган 28 километр жолу бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Анан чоң объекттерден эң чоң объекттерден айтсак, мына ынтымак айыл өкмөтүбүздө кирпичтин завод ачылды. Бул заводубуз бир жылына 50 миллион дана кирпич чыгарат. Ошондой эле цехтерибиз, сүт кайра иштетүүчү цехтерибиз ачылып атат. Көмүр кендер ачылып атат. Асфальтта бетонный заводдорубуз ачылып атат. Көптөгөн өнөр жай ишкалары ачылып атат. Быйылкы жылы эле биз азыр 3 миллиард 315 миллион сом инвестиция тартылды. Жалпы 516 жумуш орун менен камсыздалды. Кече 1 октябрда Ош шаарынын мэриясында мэрдин орун басары Сонунбек Жунуспаев жетектеген кыш мезгилине жылуулук берүүгө даярдык көрүү боюнча штабтын жыйыны өттү. Жыйындын жүрүшүндө тиешелүү ишканалар 2025-2026 жылдардын жылуулук мезгилине даярдоо боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти. Ош шаарынын жылуулук электр борбору муниципалдык ишканасы ушул күнгө карата 3 дана буу казанын толук оңдодон өткөрүп, 21 000 тоннадан ашык мазут ташылып келинди. Муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына караган 111 откананын 103-ü учурда жылытуу мезгилине толук даяр. Калган 8 откананы даярдоо иштери да аяктоо алдында турат. Аталган ишкананы 14 500 тонна көмүр менен камсыздоо пландаштырып, 1 октябрга карата 5 000 тонна көмүр даярдалып бүттү. Ошондой эле билим берүү, саламаттык сактоо мекемелери да кышка толугу менен даяр. Ош шаарында унаа тыгынын азайтуу жана жолдордун абалын жакшыртуу максатында капиталдык оңдоп түзөө жумуштары уланып жатат. Айтсак, Бекмамат Осмонов көчөсүнүн үстүнөн унаалар каттам үчүн кооператив жана Көкүмбий көчөлөрүн бириктирген 2 деңгээлдүү эстакадалык көпүрөнүн курулуш иштери жүрүп жатат. Аны менен бирге Осмонов көчөсүн Барсбек айлампасынан тарта Касымбеков көчөсүнө чейин 6 тилкелүү кылып кеңейтүү жумуштары уланууда. Аталган жумуштар Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык унаа тыгындарын жоюу жана шаар инфраструктурасын жакшыртуу максатында жасалып жатат.
Ош шаарында акыркы 1 жылда 100 чакырымга жакын жол оңдолду. Бирок унаа тыгыны азайган жок. Адистердин айтымында негизги себеп жол боюнда автоунаа токтотуу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн шаар мэриясы ар бир коомдук жай өзүнүн унаа токтотмо жайын курууга милдеттендирди. Эгер 1 ноябрга чейин талап аткарылбаса, ал жайлардын ишмердүүлүгү токтотулат. Темага Асылбек Тагайбек уулу токтолот. Ош шаарындагы жолдор кеңейтилип жасалгандыгы менен жол тыгыны жоюлбай келет. Бунун бир гана себеби катары Ош шаарынын тургундары жол четине унаа токтотуп алгандыгы менен түшүндүрөт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Ош шаардык мэриясы ар бир тамактануучу жайдын өзүнүн унаа токтотмо жайы болуш керек деген тапшырманы койду. Учурда бул тапшырмалар аткарылып, айрым тамактануучу жайлар өзүнүн унаа токтотмо жайларын курушкан. Талапка ылайыктуу кылгыла кылбасаңар жабылат деп жабып турду. 2 күн жабылдык, анан кийин уже парковканы баштап ачып, анан эми иштеп баштадык да. Азырынча ушу парковкабыз бар, стоянщигибиз бар. Стоянщигибиз чек менен эме кылып, киргизип, чыгарып, ошо неметип атат. Анан башка парковка башка адамдар койбойт өзү негизи. Ошон үчүн стоянщик коюп, жанакындай чек менен биздин эмеден чек менен гана кирип, чек менен чыга турган, ошондой эле гана. Анан башка неме жок. Ошол. Тамактануучу жайлар кардарларды атайын унаа токтотмо жайга жайгаштыруу үчүн кызматкер алышкан, бирок айрым адатка көнгөн айдоочулар жол боюнда токтотуп, кыймылга тоскоолдук жаратып келет. Бул көрүнүштү алдын алуу үчүн жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматтарына жол белгилерин орнотуу сунушталууда. Айрым жайлар кардарлар үчүн акысыз, сырткы айдоочулар үчүн акы төлөнүүчү токтотмолорду уюштуруп, тартипти жана ыңгайлуулукту камсыздоого аракеттенип жатышат. Элди көнүш керек. Биз өтүп кетип аткан элди токтобо же токто бу жерге бизге кир дей албайбыз. Элдин өзү билет да. Эми эл көнүп калган экен да бул жергечи. Азыр бир эле бизге эмес, мага эмес, Дадабайга эмес, бүт эле келген мына общежитияда ана домдо, арка домдо жашагандарымчы кээде коюп үйүнө кирип кетип жатып, эртең менен кеткенге удобный жерден кетет. Ону биз жакшы эле билип турабыз. Кээде 2-3 күндө болуп турган машиналар. Эми ошого мэрия жактан ошол жерге знактарды коюп берсе жакшы болот эле. Шаардын тургундары бул аракетти колдошот. Алардын айтымында коомдук тамактануучу жай ээлери кардарлар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө милдеттүү жана башынан эле унаа токтотмо маселесин эске алышы керек болчу. Өзү бул коомдук жайлар баягындай бесплатный эмес да, платный тамак жеючү жерлер го. Ошон үчүн булар менин оюмча, ишне өзүмдүн оюм, ушундай парковкаларды түзүп беришке милдеттүү да. Элдерге ыңгайлуу болуш керек. Көрүп атасыздар, жолдун миң оңдогон менен деле тыгын жарап атат. Себеби ошо парковканын жоктугунан ушундай тыгындар жаралып атат. Анан өзү ушундай кылып милдеттүү го дейм менин оюмчачы. Өтө жакшы, ошондой болуш керек. Барлык жерде удобство болуш керек. Жолдо машинаны коюп койсоң, может чийип кетип атат, башка нерсе болуп атат. Ошого окшогон нерселер болбой мындай. Кооптуу жайда турган жакшы го. Мэриянын протоколдук тапшырмасына ылайык коомдук тамактануучу жайлар, соода түйүндөр жана медициналык клиникалар 1 ноябрга чейин өз аймагында унаа токтотмо жай уюштурууга милдеттүү. Эгер талаптар аткарылбаса, ал жайлардын ишмердүүлүгү токтотулат. Жаңыдан бүткөн жолдорго биздин жол башкармаларынын атайын белгилер коюлат. Ошондой эле жол белгисине да карабай коюп койгон жарандарга чара көрүү максатында атайын муниципалдык эвакуатор кызматы уюштурулду. Ошол муниципалдык эвакуаторлор жүктөп, майы кызматтары менен жеринде протоколдор түзүп, атайын айып короого да киргизип жатат. Алар боюнча чаралар көрөт. Ал эми белгилүү да, шаардын экөөсүнөн бассак эле кайсыл жерде коомдук тамактануучу, кайсы жерде соода түйүн бар, ошол жерге келген кардарлар эле коет. Анан башка жарандар ал жерге коюшпайт. Шаардын көчөлөрү канча кеңейсе да тартип сакталбаса, жол тыгыны жоюлбай тургандыгы анык болду. Ошондуктан ар бир эл көп топтолгон жай унаа токтотмо жайын уюштуруп, жол четтеринен бир тилкесин ээлеп алган унааларды токтотууну болтурбоо керек. Шаардык мэрия бул кадам көйгөйдү чечүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. Асылбек Тагайбек уулу, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ош жаңылыктары. Энесай жаңы конушундагы үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Долбоор жалпы 520 үй бүлөгө ылайыкташкан. Ушул жылдын күз айларына чейин 320 заманбап турак үйлөрдү аны менен бирге мектеп, бала бакча, ФАП жана башка социалдык мекемелерди куруу каралган. Шаарча жалпы 54 гектар жер аянтында түптөлөт. Белгилей кетсек, 1 июль күнү Ош шаарынын Кызылкыштак айылдык аймактык башкармалыгына караштуу Коммунист айылында Энесай жаңы конушунун курулушуна расмий түрдө старт берилген. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.